Күлкүлүү бирок маанилүү суроо. Эгер ошол бармагын салып же башка бир нерсе салып текшерип атканда sen шахватың козголуп, ырахат алып, көздөрүң жайнап кетсе, гусул важип болот. Андай болбосо болбойт. Деп түшүнтүп айтат да мен сөзүн дейсиңерби? Куранды ыр сыяктуу кылып окуу деген кандай мисалдарын айтып бериңизчи дейт. Азанды, Куранды ыр сыяктуу кылып окулунбайт. Курандын өзүнүн тартиби бар. Куранды тартиби кылгыла деп пайгамбарыбыз ошол тажвид эрежесин окуса, ошол болот мына биздин кареген окуганы. Бир аз турсаң, куттан угуп аласыңар, ошол Куранды тартиби окуган ушул болот. Мен антип окуй албайм. Кареке эч жакын жашасам экен, 5 мал ушакка келип, аркасын үйүп окусам керек, окугум келе берет да. Адам ырахат алат, намаз жакшы окуса, Куран кыраат кылса. Мен өзүм ырахат алам ушундан. Кудай ниетиме жеткирсин. Баарыңардан ниетиме жеткирсин Кудай таала. Дасторконда олтуруунун сүннөт жолу кандай? Пайгамбарыбыз биринчи эмнеден баштаган дейт. Биринчи бисмилладан баштаган. Биринчи бисмилладан баштаган, иншалла сабак окуй берсек, китептердин арасында келет ошол нерсе, адеп баптары, ошо тереңирээк окуйбуз. Малдаштардын отуруп албастан, жанагыда чөгөлөп отура турган бул ашкызан кысылып, тамак азыраак желет. Тамак жеген оң кол менен жейт. Анан 3 кол менен 5 бармак деп семирип кеткен 5 бармак. 3 бармак менен жейт тамак деген мындай кылып, күттүрүнүп болуп. Анан кийин табак тазалайт түбүн. Анан ашкадан 3төн 1 тамак болот, 3төн 1 суюктуу, 3төн 1 абага болот. Бардын тамакка толтуруп алып, абаны эшикке чыдап койгондой болбойбу? Же биз тамакка толтуруп алып, анан сууну кийин бошогондо ичип коебуз дейбиз да. Андай болбойт. Имамдын артында сап каяктан башталат? Кээ бир адамдар оң жагына эле туруп алышат, түздөнгөндө кайсы жакты карап түздөнөт. Имамдын аркасынан оң жак, сол жак, оң жак, сол жак болот. Аркасынан ушунан башталып, оң жакка башталып, анан сол жакка кетет. Анан оң жак толуп бүтүп сол жак башталат деген сөз эмес. Аркасына бир адам келип турат, кийинки адам имамдын оң жагына турат, кийинки сол жагына. Оң жак, сол жак, оң жак, сол жак, оң жак узагыраак болуп бара берет. Эгер дара алып жатып жел чыгып кетсе, суу аз эле калса, сүннөт мүчөлөр да bir жолудан жууп койсо туура болот. Ооба. Сизден сурач айтып коюңузчу, намазга турганда кенен турайлычы кыпчылбай. Оюңдун баары бузулат экен батпай калсаң. Жума күнү эрте барасың, атайын 2-3 саат ошондо дагы кыпчылып каласың. Сиз айтыңызчы, атайын китеп жазышын ушул нерсеге баардык туугандардан кечирим сурайм дейт. Эгер жер тартыш болуп калса, анда кыйын. Ал убакытта адамдын далысына сажда кылып калган учурлар дагы болот. Анан бирок кээде биздики жер кенен болсо деле тыгылыш берген учурларыбыз бар. Ошон үчүн намазды окуганда рахат менен окуй турган болсо, жакын болуп бирок тыгылышпай окуй турган болсо, бул жакшы болот, аракет кылыш керек урматтуу турганда. Мен кафирун менен Ихлас сүрөсүн багымдат 2 рекет сүннөт, шам 2 рекет сүннөт битип, 2-3 рекетинде окуйм, туура элеби дейт. 2-3 рекетинде окуйм, битирде кафирун менен Ихлас сүрөсү. Туура эле. Эмне үчүн туура эмес болуп калышы мүмкүн? Ортосунда канча сүрө калып калган ошондо? Кафирдин номуру канча, Ихластын номуру канча? Ошондо канча сүрө бар? Демек макруh болбойт деген сөз, Эгерде бир сүрө калтырып койсо, анда адепсиздик болуп калат, эгерде калтырбаса, жарай берет, туура эле. Куптандан кийин 2 рекет тооба намаз окуйм, же 4 рекет жакшыбы, 4 рекет тооба окулабы дейт. Куптандан кийин 2 рекет сүннөттөн башка канча рекет окуган мустахаб? 4 рекет бир салам мененби? Доктор Замир канча? Качып кетти. Кээ бир адамдар айтылган баарын туура амал кылышат. Сиз китабы салаттын Азатбекдан окуп көрсөң, ошол жерде мустахаб намаздар бар. Асыр намазда мурда 4 рекет, шамдан кийин дагы мынча рекет, анан куптан дагы мынча рекетте. Ошол рекетке туураласаңыз, бир ок менен 2 коюн аткан болосуз. Тооба намазда окуган болосуз, анан жанагы мустахаб намаз окуган болосуз. Роббигфирли бир эле жолу окулабы же 3 жолу? 3 жолу окуган жакшы болот.
Бұл мустахаб. Маснун дуа китептен кайсынысын окуу дейт элеңиз, себеби алардын ар кайсысы ар кандай жазылыптыр дейт. Биздеги маснун дуалардын ичинен бекем чеп деген бар, анан мусулмандын чеби деген маснун дуалар деген бар. Ошонун ичинен эң эле эски жазылынганы бекем чеп деген Хиснул Хасин, бекем чеп деген китеп. Бул эң илгери жазылган дуа китептердин бири. Ошонун котормосу. Маснун дуалар Индиялык алымдар тарабынан жазылган, давачы туугандарыбыздан, алымдардан. Анан мусулмандын коргону деген салафи туугандарыбыздан жазылган дуа китептер Хиснул Муслим. Анан бирок ушулардын эң эскиси бекем чеп Хиснул Хасин деген китеп. Шарттары Тухфаты Закирин деген башка деген бар. Ошо кыргызча которулган. Бирок бардыгын окуй берсеңиз болот, себеп деген ушул маселеде сүнни мазхабтагы алымдардын бири деле талашкан эмес. Ошон үчүн окуй берсеңиз болот. Анан ыхласка жараша жакшы. Маснун дуалар, андан кийин жаңы чыгып аткан кабыл болуучу дуалар деген бар. Барын чогултуп алсаңыз деле зыяны тийбейт. Анан биздин устазыбыз доктор Мухаммад Саид Бухаринин Имам Табаранидин 3 томдук китабы дуа деген жарыкка чыгарган дуалар боюнча эң чоң китеп 3 томдук китеп. Абу Сулейман Ат-Табаранидин китеби 3 томдук. Анан башка дагы анын өзүнүн китептери бар, ошол боюнча. Эте дуа китептери көп, Кудайга шүгүр. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өлүм алдында жатканда Фатима радияллаху анханын кулагына бир нерсе айтса ыйлаптыр, кайра бир нерсе айтса күлүптүр эмне деп айтты дейт. Ошону айтты деген суроону этегинде жазылат китептердин бардыгын деле. Пайгамбарыбыз айтты, мен жакында өтөм деди бул дүйнөдө дегенде ыйлады. Анан аркаман тезиле барасың дегенде кайра күлдү. 6 айдан өткөн Айша энебиз. Пайгамбарыбыздын балдарынын баары өзүнүн өмүрүндө кеткен, тирүүсүндө. Балдарын өзү көмгөн, бир гана Фатима экебиз пайгамбарыбыздан кийин 6 айдан өткөн. Фатима өткөндөн кийин гана Азирети Али башкалар үйлөнгөн, ага чейин үстүнө күндөш алган эмес. Колгап менен намаз окуса болобу, эгер кол üşүтсө болот, üşүбөсө макруh. Ар кандай атыр себилинсе болот деген сиз кандай состав болбосун, кремде ыңгайсыз состав болсо эмне болот дейт. Кремде ыңгайсыз состав чочконун майы башка болсо болбойт, нажас болот. Биз жана спирт кошулган дегенде спирт арам, бирок нажас эмес деген маселеге такалат да. Кремде нажас бойдон кала берет. Ошон үчүн чочконун майы башка бир нерсе кошулуп, составы өзгөртүлбөгөн бойдон кошулсан да болбой калат. Ошондо же болбосо жанагыдай аюунун майын сүйкөп алайын, суурдун майын сүйкөп алайын дегендер барбы? Ошол аю менен сууду атканда бисмиллахир-рахманир-рахим деп аткан болсо, сойгон болсо, анда адал эмес, арам болот, бирок нажас эмес болот да, анын майын сүйкөй бересиң. Же иттин майын сүйкөш керек болсо, итти сойгондо бисмилла Аллаху акбар деп соёсуң, ошол иттин териси ашталбаса деле нажас эмес болот. Иттин эти адал эмес, бирок май нажас эмес болот. Ошол майды колго сүрсөң, кийимиң булганбайт деген сөз болот. Түшүнүктүүбү туугандарым? Ошон үчүн жана суун мурду майын дарылыкка сүйкөйм дегендер болсо, анда атканда бисмиллах Аллаху акбар деп атса, майы сүйкөсө болот, нажас болбойт. Бирок эти желинбейт. Кан берсе кандай болот? Ал балким кафеде балдар менен урушуп кансырап калса дейт. Кандай болсо деле адашкан айры кайта үйүн тапкан соң жардам бериш керек, кан берген сооп болот. Хижаб кийген кыз киши күйөөгө чыкканга чейин боя жасаса болобу? Жок, болбойт. Şu betin жакшылап атырсан менен жуунса, ошол. Ыйман өзү сулуу кылып коёт. Ыйманы бар адамдар ошо бетин боёсо кайра кетип калышы мүмкүн, жакпай. Daarat менен жүргөн адам daarаттын сулуулугу аны боёк менен чаппагыла. Алтын шакер эркектерге тагылса болбойбу? Арам болот. Арам. Арча үйдө түтөсө болобу? Аластап ширк болбой, ширк эмес. Алас арбалайден калас дейс, ошо менен баарынан калас болот. Ал життан шайтандар качат. Жазда бир таанышыма бир сапошканы 1900 сомго бердим, карызга бөлүп берем дегеле, бере албай бир жума мурун берди. Мен 100 сом кошуп алдым. Азыр доллар көтөрүлгөнгө кымбат келип жатат товарлар. Ашык калганы 100 сом туурабы дейт.
Bilbeybiz to'g'ri emas ekanini bilish uchun bunday ish-chora ko'rish kerak. Oşol sen berip atkan vaqtda bir sapochka 1900 so'm bo'lgan vaqtda 1900 so'm oltinga so'mga qancha gram oltin kelcheler? Misal uchun 999 probadan 10 gram oltin keladi. Hozir oşol probada oşol gram oltin qancha pul? 2000 so'm bo'lsa 100 so'm adal bo'lgan bo'ladi. Agar 2100 so'm bo'lsa anda 100 so'm daha qo'shib olasan. Agar daha dele 1900 bilan turgan bo'lsa 100 so'm aram bo'ladi. Tartib shunday. Arak pivoning butulkasına quyilgan qimizsa bo'ladi, agarda juvib jibirsan, kuldab yaxshilab qatran qilsang bo'ladi. Anan o'sha o'ydan quyib olsang, bo'lmaydi. Taptaza ekan spirt quyilganda quyib olsang bo'lmaydi. Juvib qatran qilib, 3 cho'limiga qilib chayqab, kuldab juvib tahajjud namozi bag'imdat vaqti kirganga chiqadi. Ova, bag'imdat azan aytilganda chiqadi. Men 5 mal namaz uydan o'qib, mechitga borgan sebebi savab menen arek bo'lib atam. Mechitdan o'qigan uchun kunokor bo'lmaymi yo'q, buni o'qiganing yaxshiroq. Shunda muakkada so'p bo'ladi, ko'p fazilati bor. Payg'ambarimiz nega azan chaqirgan emas deydi. Payg'ambarimiz o'zi azan chaqirgan emasmi? Bilesiz, kimda rivoyat bor? O'qigan emas payg'ambar azan chaqirgan deganda. Azan chaqirganga buyruq bergan payg'ambarimiz men o'ylayman, bilmayman payg'ambarlardan chaqirgan bu bilmayman. Menda birinchi yo'l mavzuda so'roq kelib o'tadi, biroq bir masala bor. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Hazreti Bilalga aytganda, sen aytqini uning biyigrek deganda. Demak, har kimning o'zining ishi bor. Kimdir? Uni biyik azan aytsin, bo'yi biyik davrniki qilsin, qiraat yaxshi imom o'tsin deganda ele so'zda. Shuning uchun payg'ambar bizga ulgu uyratgisi kelsa kerak, har kim bilgan ishini qilsin deb. Ana shu shamayda qo'ydi inshaalloh. Ünün çıgarıp okulgan namazda, ünün çıgarbay okuza günü bolboybu. Özün keçigip bardın, işine namazkana cemaat okup bütüp koygan, başkalar sünnetin okup jatsa, sen kıcarak kılıp ününü çıgarıp okugan kanday olup deyt. Eğer жалгыз okusan ıhtiyar dolsun, biroq dagı bir eğer cemaat bolup kalsın, aranda ün çıgarıp okuş vacip bolat, ün çıgarıp okup koysa, ün çıgarıp turgan namazında sajda sak bolup verin üldetli bolat. Nikah kıyırıp jatkanda kız menen birgelikte kurgu kızı koşogan артында болса, ал экөө көрүнбөсө, нике дурус болбой калабы, кайра нике жанатыш зарылып, Аллах разы болсун дейт. Мен бүгүн ушул нике кыйып келдим. Арашанга бардым. Барсам ошо патрушкасы менен кыз көшөгөн ичинде экен. Күйөө бала турат досу менен биякта. Анан сурадык, макул десе өзү макул деп үнүн чыгарды. Ишендик, жана кызга молдонун кызы. Молдо өзүн кый десем айтат, сен кыйсаң жакшы болот экен дейт. А болуптур дедим. Молдон устаз. Ошону нике кыйып берип келди. Anlık bolsa. Görüş şart demez. Biroq ün çıkış şart eğer özü olsa. Başka birini dep koysa, başka birine dep koysa bolbay kalar. Azan dua geldi mi? Ne var ekan? Anlaşmasını yapsın oldu. Taksir men söylep kaldım. Kazandan eкен, Tatarstandan eken. Siz dayava жақшы мактап неме кылды, Татарстан falan. Анан мен деле мухаббат аркылуу бир устазды айтып, Абу Али Аль-Ашари деген Дагестандык ушундай шаркы маслансы мага тигил айтып калды. Ооба сен шону угасың дедим. Бирекиле уктум, falan жакшы устаз экенсиң. Анда чубагатынан сурачы, Ашариттер ким болгон, шариятта Ашариттердин философиясы кандай болгон деп. Ошо бүгүн кечирак сурап калсам. İmam Ash'ari, Abul Hasan Ash'ari akidasi eng yaxshi bo'lgan Misrlik olim bo'lib, o'shol Ash'ari aqida bilan Maturid aqida, o'shol ahli sunna o'ziga bo'lgan Ash'arilar eng yaxshi aqida. Bizning dargin tuğanlar Ash'ari, ularni biz yaxshi ko'ramiz. Men Ash'aridan ko'pto'g'on kitoblarda o'qigan, Sanusiyani o'qigan, Mubarakni o'qigan, Ash'ari aqida bo'yicha, Ash'ari aqida bo'yicha dar bir qancha kitoblarni o'qigan. Turkiyani o'qigan. Men adım Musa, men namaz okuganıma şükür aytam. Menin densoğluğum yok, kalaskada olturam. Bir ele kolum işteyt, ajatxanaga barganda, çoğun olturgandan keyin qurgaqta böyle koyum. Ankeni bizge okşoğum ayıptar üçün şart yok, biroq uydan istinja kılan uşul kılgan tuğrağı. En tuğra Allah razı olsun. Kudayım barca tileğinizi kabul olsun. Duanızda bizi unutmanız. Menin maksatım var.
Mayıp ballar 2 qavat üy, bardık şartı menen misali jatar ajatkana, duşu menen, janına mayıp ballar üçün işxana salınsa, janına meçit bolsa, işxanaga mayıp ballar iştese, alardı körüp başkalar şükür kılıp jardam berse, biz de bir böyle kurduğumuz kelet, bирок bizge kızıl bergende namustan misali menin koluma köp nerse kelet. Mayıp kızlarga dagı şartı menen üy salınsa, orulu adamın kadını so bilbey. Ustad şunu adamlarga düşündürüp koyuңuz, men hazır davat 3 günde жүрөm. Ustad sizden suranış, köpten köp suranış, sabaktan keyin sizge joluksam jakşı bolmok suranış deyit. Elbette mamuriket kolundan gelgenimiz kılıp atat. Bizim janыбызda şol invalidlerge atayın 4-üncü ýylda büyütüp atat. Anladın şonda öyle başka bir tuğan hareket kılsa, ana meclis salganda dagı invalidler girip çıkkanга layık, ana invalidlerge daratına layık boluş gerek. Janagı başka yerlerge varsa invalidlerge layık yerler salıngan mı? Oşo siyaptı bizim meclis salgан azamatlardagı ata invalidler gire turgan daratkana, meclisке gire turgan jeri, koляскасын koya turgan yerler boluş gerek. Etpese biz adamlarga tegez karab oğun kıyamatta жооп berip kalabız. Anan kalasanız mağa joluňuz urmatly tuğan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azabennar. Hudaý Taala meselemizni ugup, oşoga amal kılıp düşünüp, başkalar ettirgen Hudaýym nasip kılsın. Hudaý Taala mına uşu bizge sebetimizi göýtüp berebiz dep atkan bir tuğandarыбыз bar eken, çardan berebiz degen oşolarga bardygyna Hudaý Taala güç kuwat bersin, tilegen tileklerin bersin. Hudaýym kıyamatta kawurlaryny jarık kılıp yüzlerini nurlu kılsın. Hudaýym eşitimiz jyluu bolup, karzyzy jok bolup, jyluu bolup turup paýgambardyň jyluu sözlerini ukkandy Hudaýym nasip kılsın. Hudaý Taala kol göterip turganlardyň bardyk tileklerini kabul kılsın. Hudaý Taala ýüregimizde başka bir musulman bir tuğanga degen jet görü, jaman görüni alıp salgan bolsun. Hudaýym eki dünya şermende kılbasın. Hudaý Taala padişahymyz özünün janındagylary menen Arap dünýösüni gydyryp ketip atat, Saudi Arabiýaga, Katar, Kuwetlerge ketip atat, umraga ketip atat. Hudaý Taala bargan жерden sözleri jakşı bolup, aman esen bolup, oşol jerde dualary kabul bolup, Hudaý Taala jakşı niyetlerdi, jakşı sözlerdi, amaldardy oşol özüne padişahymyzga, anın janındagılaryň bardygyny ýüregine salyp, dualary mustajap bolup, janındagylaryň ança-munça niyetleri tüz emes bolsa, niyetleri tüzdölüp, dualary kabul bolup, bardygy namazkan bolup, jamandan az jakşyga şerik bolup, o matdy qaytyp kelgende Hudaýym nasip kılsın. Amin. Bir rahmet.